Клеткалык цикл 2 мезгилден турат. Интерфаза жана митоз. Интерфаза клетканын өмүрүндөгү эң активдүү мезгил. Анткени мында клетка алдыда боло турган бөлүнүүгө даярданат. Анда синтездөө процесстери интенсивдүү жүрөт. Бул процесстердин натыйжасында клеткада жаңы клеткаларды куруу үчүн зарыл болгон курулуш материалдар, белоктор, углеводдор, майлар, ДНК, РНК, ферменттер синтезделет жана аденозин трифосфор кислотасынын молекулалары түрүндө энергия топтолот. Ядро жана ядрочо. Сиздер көргөн хромосомалар. Бул хромосома. Ал кыз хроматидтерден турат. Бул кыз хроматидтердин бөлүнүүдө абдан ролу чоң. Кыз хроматидтер өз ара бири-бири менен центромерасы аркылуу биригишет. Кийинки мезгил митоз. Бул митоз мезгилинде өз ара 4 стадиядан турушат: профаза, метафаза, анафаза жана телефаза. Митоздун бул биринчи стадиясы профаза 1. Митоздун эң узак фазасы. Бул фазада клетка тоолуу формага өтүп, ядронун көлөмү чоңойот. Жипче формадагы хромосомалар спиралдашып жонойгондуктан аларды жөнөкөй микроскоп менен көрүүгө мүмкүн. Ар бир хромосома 2 спиралдашкан жипчеден хроматидден туруп кыскара баштайт. Центромера даана байкалат. Хромосомалардын спиралдашып тыгызданышы менен катар ядрочо жоголот. Кийинки фаза метафаза. Бардык митоздун 3/1 бөлүгүн ээлейт. Клетканын суюк ортоңку бөлүгүндөгү хромосомалар эркин, ирээсиз клетканын экваторун көздөй жылышат. Экваторго жеткенде алардын кыймылы токтолуп, бир тегиздикке бири-биринен бирдей аралыкта жайгашып, натыйжада экваториалдык пластинканы пайда кылышат. Кийинки фаза бул анафаза. Митоздун эң кыска фазасы, бирок бул фазада көп жооптуу өзгөрүүлөр жүрөт. Анафазада бир убакытта бардык хромосомалардын центромералары бөлүнүшүп, хроматиддер ажырашып, клетканын карама-каршы уюлдарына жылышат. Анткени микротүтүкчөлөр жыйрылып, кыскарып, хромосомалардын уюлдарды көздөй тартып кетишет. Микротүтүкчөлөр хромосомалардын центромералары бекигендиктен, алар тартып баратканда хромосомалар шпилькадай бүгүлүп калышат. Кийинки фаза телефаза. Кыскасы, профазада болгон өзгөрүүлөрдүн бардыгы тескерисинче кайталанып жүрөт. Натыйжада ядро интерфаза абалына мүнөздүү түзүлүшкө өтөт. Телефаза мезгилинде жогоруда келтирилген процесстер менен катар клетканын денеси да 2-ге бөлүнөт. Бул цитотомия же цитокинез деп аталат. Митоздун биологиялык мааниси. Организмде генетикалык информацияларын алып жүрүүчү хромосомаларды жаңы пайда болгон клеткаларга теңдеп бөлүп берүү, хромосомалардын санын туруктуу кармоо, организмдин өсүшүнө, көбөйүшүнө, калыбына келишине, өөрчүшүнө шарт түзүү,